Бюджетте так жазылып турат, 3 жыл биз кантип жашайбыз. Жылыштар бар, дефицит азайып жатат. Бирок ошол эле кезде чоң өзгөртүүлөр жок да. Коомчулук күткөн өзгөртүүлөр жок да. Ошол эле саясий убада боюнча, мисалы президенттик шайлоо учурунда президент көп нерсени айтканда, көп элдерге убадан берген. Эмнеге өкмөт ошону жазган жок, мен билбей жатам да. Ал эми саясат боюнча биз ушундай бара берсек, өнүгүү болбойт бизде мамлекетте. Мен бир сунушту берейм деп атам да, Мухаммедкулы Дүшкеш. Кандай карайсыз ошо? Мисалы, канча биз таппасак, оор болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы, давайте мындай кылайлы, 10%ды сактоого резервный счетту ачайлы, Толкунбек Сагынбекович ачып берсин. 10%ды өнүгүшүнө, көбөйтүүгө, инвестиция жана башка. Жана дагы 10%ды карыздарды жабуу. Кандай дейсиз? Вот ошондо 5 жыл ичинде биз бир топ эле акчаны чогултабыз, бир топ эле карызды беребиз, бир топ эле инвестицияга салымды кошобуз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Талабаевич, рахмат сурооңузга. Сооронбай Шариповичтен шайлоо учурунда берген убадалары боюнча айтып атасыз. Биз аны аткара баштадык. Биринчиден ушул социалдык тармактар боюнча убадалар болгон. Бул саламаттык сактоо тармагында жана билим берүү тармагында. Мына саламаттык сактоо тармагында ошол убадалардын биринчи кадамдары болуп, биринчи деңгээлдеги саламаттык сактоо системасында биринчи деңгээлде иштеп жаткан биздин дарыгерлердин айлыгын көтөрүү башталды. Аны азыр эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жаңы саламаттык сактоо министри реформаны да баштады. Айлыкты көтөрүү боюнча 157 миллион сом азыр мына 2018 жылдын бюджетине өзгөртүү кирилгенде азыр карап жатабыз. Кийинки ошол азыркы көтөрүлгөн категориядагы медиктердин айлыгына 630 миллион сом 2019 жылга киргизип жатабыз да. Демек биз эми социалдык тармакта ошол берилген милдеттемелер, убадалары боюнча баштадык десек болот. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча ошол шайлоо убагында болгон баардык маселелерди камтуу боюнча ошол саясат жүрүп атат. Муну да өзүңүз көрүп атасыз. Миллиарддаган сомдор азыр 2019 жылдын бюджетине каралып жатат. Бу да ошол Сооронбай Шариповичтин өзүнүн берген убадаларын аткарышындадыр. Резервдик фонд боюнча 10% дегенди азыр карап жатабыз биз. Резервдик фондду көбөйтүшүбүз керек. Биринчиден бул резервдик фонд өзү эки максатты аткарыш керек да. Биринчиси өнүгүү тармагына жумшайбыз бир бөлүгүн. Экинчи жагын тышкы карыздарды жана ички карыздарды төлөө боюнча максаттарга жумшалат деген ойдо болуп атабыз. Азыр эми биз азыр ушул бюджетти кабыл алып берсеңиздер, колдоп, ушул 2019 жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө кадамдар жасайбыз. Бул резервти эми сөзсүз түрдө бул акча жөнүндө сөз болот. 2019 жылы эң чоң маселе бул фискалдаштыруу маселеси. Аны сиз өзүңүз эми салык саясатын жакшы түшүнөсүз. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Биринчиден ошол туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз. Экинчиси фискалдаштыруунун саясаты ошол туура төлөп, мыйзамды аткарып аткандарды коргошубуз керек. Ал биринчиден ошол контрафакттык товарларды чыгарып аткандарды жок кылышыбыз керек. Төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып, биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек деген ойдобуз. Мына ошо мен да колдойм, ошол резерв түзүү боюнча резерв түзүлбөсө жанагындай максаттар, чоң максаттар аткарылбайт. Рахмат. Рахмат. Мен сизге киргенде биз Анан дагы бир эметип коеюн, тиги Сооронбай Шариповичтин өзүнүн убадаларында таза суу маселеси менен ирригация маселесин да койгон. Таза суу маселеси боюнча азыр көрүп атасыздар. 315 миллион доллардык азыр проекттер башталды. 94 миллион доллар бир финансылык институттан,
андан кийин дагы 70 миллион доллардан ашык дагы бир институт бар. Жалпысынан 315 миллион долларлык проекттер башталып атат 215 айылга. Мындан тышкары бюджетибизде дагы карап атабыз. Ол 300 миллион сом, былтыр 250 миллион сом каралган. Быйыл 300 миллион сомду карап атабыз. Мен ойлойм, жарым жылдыкта ошол бюджетибиздин аткарылышы жакшы жакка жыла баштаганда дагы үстүнө кошуп беребиз деп. Рахмат. Рахмат. Мен сизге киргенде биз мамлекеттик массалык маалымат каражаттар боюнча сүйлөшкөнбүз. 631 миллион сом кетип атат да. Мисалы Кочкорду жакшы билесиз, сиз өзүңүз ошол региондон болосуз да. Эмгек туу деген гезит чыгып атат мамлекеттин эсебинен. Бул жерде жазылып турат. Амангелди Муралиев дейт. Саламаттык сактоо министринин орун басары болгон деп ушундай жазып атышат да. Каталар көп өтө. 80 миллион сом биз областтык ушундай телерадио компанияларды, гезиттерди, окубаган гезиттерди каржылоо маселени эмне кылабыз? Дастан Далабович, райондук газеталар боюнча Мен азыр сизге берем мына вот. Райондук газеталар боюнча азыр 2019 жылы райондук газеталардын баары кыскарат. Бизде муниципалдык өзлөрү каржаган газеталар карыш керек. Бирок областтын деңгээлинде телевидение анан газета болуш керек деген ойдобуз. Ака ошол областтык деңгээлде кармайбыз. Хорошо, мына азыр сиз райондо чыга турган ушунун газетин көрөсүз өзүңүз. Аны мен билем, эми аны окуп жүрөбүз, ошон үчүн биз жыйынтыкка келип, ошол райондук газеталарды мамлекеттик республикалык бюджеттен каржылоону токтотобуз. Банктарга миллиард сом кетет экен, субсидирование, поездарды, ставкаларды. Андан көрүү мамлекеттик банктар менен сүйлөшпөйсүңөрбү, ошол боюнча кыскартса болот. Ал эми алар айтса жок, кандай кыла албайбыз? Анда давайте алардын административдик чыгарышаларын карайлы. Өтө кымбат аренданы алып атышат ишканаларды. Расходтору чоң. Туура айтып атасыз, биз азыр Дастан Далабаев жанагы айыл чарбасын каржылоо боюнча уже 7-чи проектиси келатат, Доңул долбоору. 984 миллион сом карап атабыз. Бирок ушуну азыр бюджетти кабыл алып берсеңиздер, декабрь айында ошол коммерциялык банктар, анын ичинде мамлекеттик банктардын чыгымдарын, эффективдүүлүгүн кайсы категорияларга белип атат, кандай биздин экономикабызга пайда алып келип атат, ушунун баарын талдап, анан сиз айтып аткан чыгымдардын эффективдүүлүгүн бир сыйра карайбыз. Рахмат. Рахмат.